2026 жылдын 11 февралынан баштап Евразия экономикалык бирликте навигациялык пломбаларды колдонуу менен жүк ташууларга байкоо жүргүзүү киргизилип жатат. Кыргыз Республикасынын улуттук оператору катары мамлекеттик бажы инфраструктурасы ачык акционерлик коому аныкталган. Пломба жайгашкан жери, ылдамдыгы жана жүрүү каттамы жөнүндө маалыматты онлайн режиминде берип турат. Ошондой эле мыйзамсыз ачуунун же кийлигишүүнүн аракеттерин белгилейт. Навигациялык пломбаларды колдонуу Евразия экономикалык бирликтин 2022 жылдын 19 апрелиндеги макулдашууга ылайык ишке ашырылат. Аларды колдонуу тууралуу чечимди ташуунун түрүнө жараша бажы же салык органдары кабыл алат. Навигациялык пломбалар бажы транзитинде жана алкоголдук тамеки продукциясын, ошондой эле Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан белгиленген товарларды кошуп, товарлардын өзүнчө категориясын ташууда колдонулат. Орнотуу жол жобосу 15 мүнөттө даяр болот. Пломбадан бардык маалымат онлайн режиминде улуттук оператордун маалыматтык системасына келип түшөт. Бул контролдук жол жоболорду кыскартууга, ташуулардын ачыктыгын жогорулатууга жана жүрүү каттамында жүктүн коопсуздугун камсыздоого мүмкүндүк берет. Консультациялар улуттук оператордун кол борборунун 1205 бирдиктүү номери аркылуу берилет. Навигациялык пломбаларды киргизүү, санариптештирүү, ачыктык жана Евразия экономикалык бирликте жүк ташууларын тездетүүнү көздөй кадам.